Бүткүл ааламды жараткан Аллах Субхана Таалага чексиз мактоолор болсун. Акыркы сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын салаваттары болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Жалпы угармандар, сиздерге Аллахтын саламы жана тынчтыгы жана берекеси болсун. Түн ичинде жатаар алдында уктап атып, аялымдын жүзүн карап мындай ойлор келди. Ата-энеңдин үйүндө сый урматта, алардын мээримине бөлөнүп жашап атып, күйөөгө тийип, чоочун адам менен чоочун үйгө турмуш сапарын улап келип калдың. Ата-энеңдин мээримин таштап, урматын таштап, мындай кыл, тигиндей кыл деген бир адамга жубай болуп келип калдың. Анан мен үчүн бардык жыргалын, сый урматын, мээримин таштап келген жубайымды урганга кантип колум көтөрүлөт? Мен үчүн эзел атасы тааныбаган айылга келип, мага жөлөк болуп аткан пенденин көңүлүн кантип оорутам? Кантип мен ак никелүү аялымды Аллахтын карында калган ойнош кылмаштырам? Кантип дүйнөдө башка адамды күтпөгөндөй мени күтүп аткан аялымды таштап коюп, чоочун аялдар менен кафелеп жүрөм? Бул аманат үчүн кыяматта сурак барын билип туруп.